Мына интернационал айылында мына элге келген гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүп, эл ушул жерде уюшулуп, мына энелерибиз бул жакта турушат. Энелерибиз мына жака атайын тамак аштарды даярдап коюшуптур. Жаштар болсо күнү түнү бул жакта кызматта, мына портерлер менен азыр дагы келген жардамдарды жер-жерине адрестүү жеткирип атышат. Кандай отурасыздар? Тынчсыздарбы? Айылдык кеңештин депутаты Айниса Алдакулова менин эжем бир тууган. Ошол башталган күндөн баштап ушу элдин кызматында жүрөт. Ушул жерде жарадар алгандарга эң алгачкы жардамдарды көрсөтүп, качкан элдин бардыгын жайгаштырып, бир апат эле күн болду. Ушундай бизде интернационал айылында жалпы эле ушул Лейлек районунун Кулундай эле өкмөтүндө бир ушундай апат кырдаал болду. Биз мындай нерсени күткөн эмеспиз. Өтө бейпил жашоодо жашап атканбыз. Элибиз мындай нерсеге даяр эмес эле. Бизде ушундай бир кыйын кырдаал болду. Сабырдуулук менен, биримдүүлүк менен ушул кырдаалдан чыгып атабыз. Кудайга шүгүр, Алланын буйругу экен. Орозонун куттуу күнүндө кыргыз элибиз абдан мээримдүү, мындай бир кайдыгер карабаган калк экен, жардам берип атат. Күйгөн үйлөр бар, өлгөндөр бар, аяш кызым өлдү. Ушулардын арбагы колдосун, Аллахым жаткан жерин жайлуу кылсын. Эми мындан ары кандай болуш керек эми? Кандай сиздер мамлекетке кандай кайрылуулуңуздар бар? Биз мамлекетке бизди ушундай эле помощь менен, же болбосо жардам берген продукталар менен эле бизди алаксыз койбостон, биз үчүн жакшыраак бир мамлекет тараптан күчтүүрөөк ушундай бир военный базаларды куруп, бизди сакташ үчүн Максат эл интернационал элдин жалпы эле Кулундай эле өкмөтүнө жакшы тынчтыкта жашаш үчүн, ушул жерде элди кармап калыш үчүн, биз чегараны коргоп турушубуз үчүн бизге бир жакшы шарт түзүп беришин талап кылабыз. Бардыгы ушуну колдойбуз. Биздин дагы максатыбыз неме куруп койсун, элди неме кылыш үчүн. Яка уй курбасын эл үчүн. Эл жаңгыры тагыда, неменин тагыда кала беретми, окту тагыда. Бека элдин аракка алып чыксын, башка максатка уй курбасын. Эл кыйналып тажап кетти. База курсунбу? База, военный база курсын. Анан Тажикстан билсинки Кыргызстан махкам деп, башка бизди корол кыласың Кыргызстан Тажикстанга. Биз шуну каклайбыз. Мамлекетибизде. Интернационалдын тургуну биздин дагы 3 кошунабыздын үйү күйдү. Бардыгы ортодо ушинтип жардам берип, мына жардам келген жардамдардын бардыгы элдер, бир туугандарыбызга рахмат айтабыз. Алла разы болсун бардыгынан. Жаштарга айрыкча мына бүт бардыгы элдер күнү түнү аял дебей, эркек дебей, балдар дебей, жаштар дебей бардыгы элдин кызматында келген помощторду жеткиришип, эми мындан бияка тынчылыкты каалайбыз. Кана бир дуа берейик анда, дуа кылыңыздар. Мына чегарада турган энелерибиздин дуасы. Кана Амир жаштардын атынан кандай болуп атат иштер? Бүгүнкү учурда интернационал айылында жана Максат айылында жашоочуларга абал туруктуу десек болот. Себеби көптөгөн помощтар келип, эки жактан аскерлик кызматтар келип, ошолор келип, кичине элдерди алаксытып, элдерди өздөрүнүн үйлөрүнө жайлап, көңүлдөрүнү сурашкандан азыр элдер бардыгы жакшы, туруктуу деген десек болот. Бирок биз жалпы жаштар ушул жердеги жабырланган адамдардын атынан ошол Имамали Рахман Тажикстандын президентиге Алла Таала өзү жазасын беришин каалайбыз. Амин. Ушундай биздин айылыбызда жаш кызыбыз өттү, эч кандай күнөөсү жок, орозо кармаган жерде кан кетип, бир кандай десем, бир 10 күнүнөн бир гүл ачылбады деп коет кыргыздарда. Ошондой жаш кыз ойноп жүргөн жерде алдыга снаряд жарылып, кан кетип өлүп калды. Онун семьясы канчалык оор акыбалда, азыр операцияга кирип бишекте лечение алып атышат. Ошолордун көңүлүнө ушул телевидение аркылуу көңүл сурап кетебиз. Кыскасы Максат айылында зымтор тас тосуп, кандай десем, бир чегараны аныктап, жакшылап, тактап коюш керек да, ошол именно үй сүрүлгөн, күйүлгөн жерлергечи. Ошо депутаттардан ham келип отуруп турса ham жакшы болот. Ошо жогорку кеңеште иштегендерге, жалпы президенттерге да биз да ыраазычылыгыбызды билдиребиз, ушунчалык жакшы уюштуруп беришиптир. Олар бул жерде бир жыл жашабасын, өмүр бою жашабасын, болгону кесин, ушул үй бүткүчө ушул жерде жашап көрсүн, анан кийин биз жактын жетекчилер кандайлык экендигини түшүнөт. Ошо жетекчилер жогору жактагы депутаттар. Азыр жаш балдар барды коркуп калган, үйгө барышкачы бастырып койгон чөжөмдү ham алып кетти деп жаш балдар ыйлап отурат.
Ana bir жақсы дуа қылайық енді. Келіңіздер, Рамазан айында. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah kuvveti lil muttaqin ve salatu ve selam ala Resul Muhammedin ve Resul. Derken Allah'ın artık şu memleketimizge tinçlik, Kırgız eli yurtumuzga tinçlik, amançılık versin. Allah'ın türlükten ağuşuğun zalimlerden Allah öz saktap, Kırgızistan'a eli yurtumuzga küçük kuvvet verir. Allah özü saktap, Allah öz toplansın. Vardı endi bu takdirdigizde var eken, bundan beri yaxşılık, tinçlik olur, zamanımız tinçlik, eli yurtumuz tinçlik, yaşlardan, harekatlardan başlığa zamanımız tinçlik, eli yurtumuz tinçlik, zamançılıklar yaşaşlıyız. Allah'dan sırayız, Allah özü korusun bardığımızı, bardık, tarikattan şu Kırgızistan memleketinde bizim ayrıdaklar bardığımız, Allah'tan sıramaz, Allah amanatız, Allah özü saklasın. Kuda tinçlik versin, Prezidentimizge ham den sağlık versin, Taşkentke ham den sağlık versin, ilayim. Жақсы жетекчилерден жақсы елге қызмат қылсын. Шуларга да den sağlık қалайбыз, бардығыбыз айылдың атынан, енелердің атынан. Ешқашан енелердің көз жашын төгілбесін. Tinç болуңуздар, дуа тілектер қабыл болсын. Құдай бұйырса Рамазан айында жалпы Кыргызстан, мұсылман жұрты Кыргызстанға дуа қылып атат. Сіздердің дуаңыздар, біздің дуа бар, Құдайға жетет, Құда қаласа. Tinç болуңуздар,